Ал эми болсо сизге айтарым, экинчи аялды сүннөт, ооба. Шариатта 4 аял алганга уруксат берет. Иншаллах мен турмушка чыксам уруксат берем. Бирок бир шарты бар. Бул деген биз бир сулуу кызды көрүп калып, анан кийин жактырып калдым деп алуу эмес. Ал кыз бир нерседе нуждаться этип атса, ошондо алат. Эгерде ал жаңы эле турмушка чыгып, жок, уксаңыз, жаңы эле турмушка чыгып, жесир калып калды да, ошол кызды алса болот. Если сиз аны еще жакшырап эмете алсаңыз да, бак алсаңыз. Жок, сиздики туура, мен сиздин оюңузду билип турам да, обязательно ушу жесир калганды алыш керек, мен жесирди издеп жүрмөк керек. Шарды келип калса сиздин айтканыңыз туура, аябай шарият боюнча туура эле. Жесирди алыш керек. Эки баласы болсо андан жакшы, анысы туура, мен ага кошулам. Мындай эле бираз жаш өтүп калган кыздарды кантебиз эми? Үйüm сүйүп калдык кантебиз эми? Албай эле тим эле коюш керекпи? Просто бүт нерседе биринчи өзүңдүн нерсеңди ойлобой, Аллах Тааланын алдында ыраазы кылдыра аласыңбы Аллах Тааланы? Кыла албайсыңбы? Ошону ойлоп туруп, анан иш кылыш керек да. Анан кийин жүргөндөн көрүп бираз дурусураак болот эгерде мага тие турган болсо. Бойдок жүргөндөн бираз дурусураак болот. Ошону тияк биян карап туруп эмеш керек да. 1 мүнөт.